Райымбек Акматбеков иштеген жеке набайкана чакан өндүрүш болгону менен ири нан заводдору менен тең тайлаша алат. Күнүнө 10 кап ундан нандын 3 түрүн чыгарып, суроо талап жогору. Мурда айлана тегеректеги дүкөндөргө гана жеткирип беришсе, ушул тапта кардарлар бир кыйла көбөйдү. Башка жерлердин нан жасагандардын ичи пустой болуп, кичине нан кескенде ичинде нандары үгөлөнүп, неметип аткан себебинен биздин нанды көп элдер келип алышат. Ушу жашаган жактар, ушул жактын бүт эле бизден алып кетишет. Биз деген расстройкада көп кармабайбыз да, көп көтөрбөйбүз наныбызды. Жанагы дрожжубузду дагы бир аз азыраак кошуп, көп ичин пустой кылбаганга аракет кылабыз, ичи нык болуп. Бул меш бир эле учурда 180 нанды бышырып чыгарат. Ошондо бир күндө бир нече жолу иштетилип, 1000ден ашык нан даярдалат. Албетте бул көмүр эмес, газ эмес, электр энергиясы менен иштетилет. Ал эми нан бышыруучу жайдагы бул камыр жууруучу жабдык дагы электр энергиясы менен иштетилет экен. Ошондо бул нан бышыруучу жайда 5 мүнөткө электр энергиясы өчүп кала турган болсо, өндүрүштүн иши толугу менен токтойт дегенди түшүндүрөт. Өлкөдө ишкерлик кылууга шарттар түзүлгөнү чакан өнөр жайларын түптөгөндөр дагы көбөйдү. Ишканаларда жумуш бир дагы мүнөткө токтобошу керек. Үзгүлтүүгө учураса, тагыраак электр тогу берилбей калса, чыгымдар өндүрүштүн көлөмүнө жараша миллиондоп саналат. Бирок акыркы жылдары так ушул маселе кендирди кесүүдө. Мындан улам Кыргызстан электр жарыгын чет өлкөдөн импорттоого аргасыз. Азыр дагы өлкөдөгү ички керектөөнү жабуу үчүн сырттан сатып алуу башталды. Кыргызстан биринчи жолу Россиядан электр энергиясын импорттоп жатат. Буга өлкөдө өндүрүлгөн энергиядан керектөөнүн бир кыйла ашып кетүүсү негиз болууда. Планга ылайык быйыл апрелден тарта кийинки жылдын март айына чейин 900 миллион киловатт саатка чукул электр энергиясы сатылып алынат. Товар Кыргызстандын энергосистемасы аркылуу алынгандыктан алардын транзитке болгон мүмкүнчүлүгүн дагы эсепке алуу зарыл. Россиянын электр энергиясынын баасы дагы бир күндүн ичинде да өзгөрүп тура турган баалар менен да. Эми ошонун арзан кезинде алабыз. Арзан кези бул качан түндөсү, арзан кези бул дем алыш күндөрү электр энергиянын баасы арзан болот экен. Ошондой күндөрү байкап ошол убактарда алып атабыз. Орто баа менен 2 сом 50 тиенден тегерегиндеги баа болот. Быйыл макулдашылган көлөмдүн 560 миллион киловатт саатын алуу пландалган, бирок мукташтыкка жараша бул көрсөткүч өзгөрүп да кетиши ыктымал. Себеби Кыргызстан энергетика жаатында жаратылышка көз каранды. Канча сатып алабыз, токтогул кесине топтолгон суудан улам белгилүү болот. Акыркы 2-3 жылда аталган резервуарга суу аз келгендиктен өлкө Казакстан, Өзбекстан жана Түркменистандан электр энергиясын сатып алууга аргасыз болууда. Себеби тармак 15 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрсө, керектөө 18 миллиард киловатт. Көп жылдардан бери өзүн өзү актабай келген энергетика тармагы Араң-Жан абалга кептелди. Жагдайды бир эле Ош облусундагы Каракулжа айылынын мисалында карап көрсөк жетишерлик болот. Айыл ичиндеги 50дөй түтүндүү электр энергиясы менен камсыздаган бул көмөкчөрдөн 70-жылдары орнотулуп, иштөө мөөнөтү эбак бүткөн. Капиталдык ремонтко муктаж экендигин айтпаса дагы түшүнүктүү. Жашоочулар качан күч келип күйүп кетет деп кооптонуу менен күн кечирип келишет. Костанып турабыз ошон үчүн бала чаканы мындай кылып тостуруп киргиздирбей ушундай кылып турабыз. Эми ошон биздерде айтайын деген ой бар. Ушун бир жака которсо, мына 20 метр, 10 метр үйлөр жакында, трансформатор баягы атылып кете, суу тийип немелерде, ошондо атылып ошол убактарда бир күн өчөт. Жаңыланууга мукташтык жаралган мындай көмөкчөрдондон Каракулжа районунда эле 60-тан ашат, дагы 300гө чукулу оңдолуш керек. Мындан сырткары өткөн жылы 3 чакырым электр чубалгысы жаңыланса, быйыл 6 чакырымын алмаштыруу зарыл болуп турат. Кар бир 2 метрге чейин жааган убактар кездешет. Быйыл мисалга ошондой учур кездешти. Ал жерде ошол мамычалар кар ооруп түшкөндүгүнө байланыштуу мамычалар жана электр зымдары көбүн эсе үзүлүп, оңдоого муктаждыкты жаратат. Энергетика тармагында азыр иштеп жаткан жабдуулар мурдагы СССРдан калган мурас. Алардын алды эскире баштаганы, акырындык менен алмаштыруу зарылдыгы 35 жыл мурда эле айтыла баштаган. Өлкө эгемен алган жылдары электр энергиясын керектөө 9 миллиард киловатт саат болсо, азыр ал көрсөткүч 18 миллиардка жетти. Энергетика тармагынын карызы болсо 137 миллиард сомдон ашты. Ата мекендик энергетика Араң-Жан акыбалга кептелгендиктен кесепети кайра эле элге тийбесин деген максатта тарифтик саясатка өзгөрүүлөр кирди. Тариф өзгөрүлдү делген менен тоолуу аймактардагы жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жеңилдиктер калды десек болот. Көп балалуу эне Асел Асылбекова мамлекеттен балдарына жөлөк пул алат. Жаңы тарифке ылайык бул үй бүлө лимиттен ашпаса 50 тыйындан төлөөнү уланта берет. Биринчи көчүп келгенимде бир айда 3000 сом жактым да, себеби кыш алды эле жылуу болгон албетте, бирок мен 3000 сом баары бир төлөймүн да деп жылыткычты жайына койдум да, сая бердим, 3000 сом төлөдүм.
акчандай чыгаша болуп калдым да анда. Мына 50 тыйындыкка кошту. Эми 3000 сом жагам да деп сайып койсом, баягы жанагы акыл чөпчүктү да койду, улам өчү, улам күйүп атып, 1200 сом. Ушунун ар жакта 1,5 сом үнөмдөгөн болуп атам да. Мына 50 тыйындыктын эң жакшы пайдасы мага киреше болду да, балдарымдын кекиртегин, продуктун. Жаңы тариф саясатына ылайык тоолуу аймактагыларга 50 тыйындык нарк калды, бирок лимиттен ашса 1 сомдон төлөшөт. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр 700 киловаттка чейин 50 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төгүшү керек. Халк үчүн буга чейин 3 категорияда тариф болуп келсе, мисалы үчүн биринчиси буга чейин 77 тыйын болсо 1 сомго жогорулайт. Бул эми башкача айтканда 23 тыйынга көбөйөт. Андан тышкары үй бүлө көмөк жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам катары 50 тыйындык тариф бар болчу. Ал өзү боюнча калып атат өзү менен. Үчүнчү категориясы болсо жанагы каалаган кубаттуулукту алдагы каалашыңча пайдалан деген тариф болчу. Ал 5 сом 04 тыйын болчу. Ал төмөндөп атат. 5 сом 04 тыйындан 3 сом 28 тыйынга төмөндөп атат. Киргизилип жаткан өзгөрүүлөр Советтер Союзунан бери алмаштыра элек жабдууларды жаңылоого бир аз гана колдоо болуп бербесе, энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн зарыл болгон кубаттуу натыйжа бере албайт. Эсептөөлөр боюнча тарифтин 77 тыйынга 23 тыйын кошулуп 1 сом болгону 1 жылда кошумча 2,5 миллиард сомду чогултат. Бүгүнкү күндө көйгөй жыл сайын инфляция болуп жаткандыгында, буга электр энергиясынын тарифинин көп жылдардан бери өзгөрбөгөндүгү кошул ташыл дешет эксперттер. Сегодняшняя цена, она незначительное повышение тарифа. Азыр 23 тыйынга көтөрүү эч нерсе алып келбейт. Жакшы жактарын көрө албайбыз. Конкреттүү натыйжаны көрүү үчүн убакыт керек. Жылдын аягына чейин биз бул чакан суммага жаңы электр станцияларын курууга үлгүрбөйбүз. Биз көмөк чордондорду жана турбиналарды гана сактап калабыз. Болжол менен тарифтердин жогорулашынан түшкөн киреше өлбө жаным өлбө дегендей эле кызмат кыла алат. Жаңы тарифтер энергосистемага дагы бир нече жылдык жашоого жардам бергени менен энергосекторду толук модернизациялоо ишке ашпайт. Мындай кыйчалыш кырдаалдан чыгуу максатында ири пландар коюлуп, биринчи кезекте генерацияны көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Бул максатта Токтогул кесинин агрегаты алмаштырылып, Камбарата бирди куруу иштери колго алынды. Бул ири долбоорлор ишке ашканча салынышы батыраак болгон чакан кестерди курууга басым жасалып жатат. Анын үстүнө Кыргызстан Борбор Азияда суу башы катары буга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Учурда бир нече гидрообъекттердин курулушу стартталып, дагы бир канчасы башталуу алдында турат. Ушул жылдын аягына чейин Жалал Абад облусунун Аксы районунда 4,5 миң калкы бар айылды электр тогу менен камсыз кылуучу чакан кес эксплуатацияга берилет. Авлетин дарыясына курулуп жаткан чакан кестин кубаттуулугу 2,5 мегаваттан ашык болот. Иш 1 ай мурда башталса, ушул тапта башкы суу тосмо курулмасы бетондолууда. Ошо подстанциядан чыккан электр энергияны биз Жалал Абад электр аркылуу мамлекетке беребиз азыр. Ал жерде Жалал Абад электронун фидерине берсек болот. Ошондо ушул бир каражыгач айлы толук электр энергияны камсыз болот, Кудай буйрса. Ошондой эле Жалал Абад облусунда эле чакан кес боюнча 7 долбоор ишке ашырылууда. Суу башында туруп электр энергияны импорттаган Кыргызстан үчүн уят иш. Бул жагынан алганда жаратылыш берген ырыскыны өлкөдөгү электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, калкка тегиз жеткирүү милдети турат. Электр энергияны ошол эле Манас районуна Токтогул кесинен жеткизип барчу элек. Аны чыңалуусын көтөрүп, дейшери чыңалып, анан кийин аны түшүрүп, биз ар бир жаранга, ар бир биздин керектүүчүгө ошол мисал кеткенде Манас рейсине жеткизип берчү. Бүгүнкү күндө ошо электр энергия алыста эмес, Бала Саруу кесинде чыгып, ошо айтканда 10-15 км тегерегинде электр энергия жеткизилип берет. Бул жоготуулар азаят, анан өчүүлөрдүн да саны да төмөндөйт деген биз ишендирип кетебиз. Өлкө жетекчилиги электр энергияны өндүрүүдө жашыл экономикага артыкчылык берилерин бир нече жолу билдирген. Бул жаатта акча салууга даяр инвесторлорду активдүү тартуу менен бирге шамал жана күн станцияларын жайгаштыруунун көп варианттары бар экендигин дагы айтып келет. Кыргызстандын бул жааттагы дарамети иш жүзүндө чексиз жана азыркы этапта 10%дан ашыгы гана колдонулган. Бүгүнкү күндө биз жаңы кестерди куруу менен мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө багыт алуудабыз. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Албетте бул максаттар кагаз жүзүндө эле калып калбаш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Ошол эле учурда жараткан тартуулаган ажайып жаратылышыбызды
келечек муун үчүн таза сактап өткөрүп берүү маселесин эсибизден чыгарганыбыз жок. Учурда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүнүн ар кайсы жолдорун издеп жатабыз. Энергетика тармагын терең кризистен алып чыгууга комплекстүү мамиле кылуу экономиканын узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө негиз түзөт. Станцияларды, айрыкча ири станцияларды куруу бир кыйла сандагы жумушчу орундарын түзүүнү шарттайт. Дал ушул аракеттердин натыйжасы акырындык менен көрүнө баштагандан кийин заводдорду жана фабрикаларды ишке киргизүү үчүн зарыл болгон кошумча энергетикалык кубаттуулуктар пайда болот. Эң башкысы Кыргызстан импортты токтотуп, тескерисинче экспортко жол ачылат эле. Бирок буга жетүү убакытты талап кылары турган иш. Айжан Ымолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.